Biz өткөндөгү кыргыз турмушундагы Манасчын орду жана Озыйпасы деген теманы улай эле жогоруда біз Балык Ооз Манасчынын кыргыз элиндеги кыргыз эл башчыларынын алдындагы кадыр баркы тууралуу кеп кылдык элек. Бүгүн болсо биз ушул теманы эле, ушул маселени эле улап жатып, Чоюке Манасчынын анын коомдогу карапайым элдеги кадыр баркы тууралуу сөз кылсак, деги эле Балык Ооз Манасчыдай эле Чоюке дагы өзү мындай тектүү жердин, элдин тукуму болуп, атасы Өмүр ошол кезде Түргөн болуштугунун старостасы болуп кызмат өтөгөн. Ал эми Чоюке ошол Өмүр деген аксакалдын улуу тун баласы болгондуктан биринчи көргөнү да Чоюке болуп, улуусу туну дагы ошол Чоюке болуп, айтканын эки кылбай Өмүр дагы аны мындай бир сыйлап, кадырлап, бөпөлөп баккан экен. Өмүр болсо, Чоюке болсо ушул бала кезинде эле жомокчулук касиетти аркалап, эл жер кыдырып, биягы ушу Талас Олуй атага чейин эл кыдырып, манас айтып, атүгүл ушу Талас өрөөндө күмбөздүн жанында 6-7 жыл жашап туруп калат. Анан кийин жылдар өтүп, өз эл жерине барып, ошондо Кыдыр Аке деген Байсары уулу Түргөн болуштугунун азыркы Ак Суу өрөөнүнө таандык болуштук болгон. Ошол Түргөн болуштугунун болушу болуп, Кыдыр Аке бир нече ирет удаа болуш болуп, аябай кадыр барктуу жана туугандуу бийде ыйман жок, туура бийде тууган жок деген сөз ушу Кыдыр Акеге таандык болгон. Өтө кадырлуу киши болгон. Жалпы эле көл өрөөнүндө эмес, Чүй, Нарын өрөөндөрүндө атак алыска кеткен. Ал кезде Россия империясынын расмий аскер чинине болгон подполковник деген Анна атындагы алтын медалга ээ болгон. Жалпы эле Жети Суу өрөөнүнүн өкүлү катарында жалгыз депутат болуп, Россия империясынын мамлекеттик думасына депутат болгон. Мына ушундай кадыр барктуу киши болгон. Мына ошол Кыдыр Акенин жанында көз өткүчөктү манас айтып, Чоюке экөө бирин жарым сөздөн түшүнүп, бирин кадырлап күтүп келген. Бирин ушу бийлик башы катары, эл башы катары Чоюке тутуп келсе, Чоюкенин кадырын, касиетин, анын манасчылык өнөрүн татыктуу тутуп келген, күтүп келген Кыдыр Аке ушу бири менен өтө жылуу, жакын мамиледе болуп, сыйлашып, кадырлашып өткөн. Эми бир ушу турмуштан мисал келтире кетейин. Чоюке 25-жылы Боз-Кыроодо күзүндө, ушу ноябрь айы болсо керек, ушундо дүйнө салат. Ошол маалда Кыдыр Аке ооруп төшөктө жаткан экен. Мен кыйналып атам, ушу Кыдырды чаптырып алдыргылачы, манасын угуп алайын деп жигиттерин чаптырганда, ушул Кыдыр Аке турган айылдан Чоюке турган айылга чейин ушу бир 70 мындай
жер экен. Ошо чаптырып жигиттери Чоюкенин айылына келсе, Чоюкенин сөөгүн чыгарып, боз үй тигип атканын жигиттер көрүп, эми акебизге кантип угузуп, кантип кабар жеткиребиз деп сен айт болуп, экөө бир топко чейин бир пикирге келише албай, ошо түш ооп калганда анан экөө Кыдыр акенин айылына барып, аке, чокебизден айрылып калдык дегенде, ошондо Кыдыр аке жазыктан башын көтөрүп, атаңдын көрө айыя, чоком кетсе, анда менин да кете турган маалым болуп калган экен. Мен да мал болбой калдым. Менин да күнүм жетип калган экен. Мал жаныңарды кандай бергиле балдар, деп Кыдыр аке тапшырма берген экен. Мына ошол Чоюкенин көз өткөндөн кийин Кыдыр аке дагы көп узабай 4 айдын ичинде, ушу март айында, 26-жылы март айында бу дүйнө менен кош айтышып каза болот. Бул мисал ошол Кыдыр аке кадырлуу бийлик башында турган адамдын Кыдыр аке Чоюкеге болгон мамилесин жана Чоюке менен Кыдыр акенин ортосундагы жылуу, жагымдуу, анан элдин кызыкчылыгы үчүн жүргүзгөн саясаты менен мамилеси дагы бир жолу ошол жана жогоруда айтылгандай Балык Ооз менен Ажыбек Датканын, Балык Ооз менен Байтик Баатырдын ортосундагы мамиледе эле Чоюке менен Кыдыр акенин дагы ортосундагы мамиле ушунчалык мындай бир жагымдуу жана эл үчүн пайдалуу болгон деп түшүнүшүбүз керек. Муну мындай бир философиялык жактан алганда, бийлик башындагылар материалдуу дүйнөнүн башында, элдин, журттун башында саясий лидер катары болуп турса, ошол материалдуу дүйнөнүн башында, жергиликтүү бийликтин башында, анан саясий лидер, уруунунбу же өрөөндүнбү лидери болуп турган адамга төп келишип, ошол руханий лидер катары, руханий дүйнөнүн башында турган манасчынын ушу кеңешчиси болобу, жакын сырдашы болобу, эки дүйнөнүн бирге болуп, бирге элди сурап, бирге бийлик жүргүзгөндүгү, бирге элге кызмат кылгандыгы бул издеп табылгыс чоң жетишкендик. Бул атам замандан бери Кыргызда эле эмес, башка элдерге дагы мүнөздүү көрүнүш болгон. Деги эле эл башында турган саясий лидердин жанында сөзсүз түрдө руханий лидер дагы болушу абзел. Антпесе бул ортодогу жанагы шайкештик, төп келишкендик болбойт дагы, бир жактуу гана бийлик жүргүзүлүп, бир жактуу гана саясат жүргүзүлөт да. Мисалы биз билебиз, ошол эле Европа элдеринин королдору, императорлору, алар сөзсүз түрдө католик дининин, католицизмдин башындагы Рим папасы менен же өз элиндеги кардиналдар менен бирге бийлик жүргүзгөндүгү ошол
баягы ак кара менен бирдей тең укуктуу болуп, же болбосо руханий дүйнө менен саясат, материалдуу дүйнөнүн бирге төп келишип мындай тең ата болуп бийлик жүргүзгөндүгү бул эл үчүн, журт үчүн, мамлекет үчүн өтө ар дайым пайда болуп келген. Ошону билген, ошону түшүнгөн, ошол себептен ушундай система куралып келген. Мына Кыргыз элинде дагы ошондой система болуп келген. Мына жөнөкөй эле ошо бир мисал, Кыдыр аке менен Чоюкенин ортосундагы мамиле, анан экөөнүн элдин тилин таап, элге кызмат кылгандыгы, анан Байтик Баатыр менен Балык Ооз, же болбосо Ажыбек Таткан менен Балык Ооздун экөөнүн мындай биргелешип бийлик жүргүзгөндүгү, эл тилин тапкандыгы, анан элге карата жүргүзгөн саясаты мынакей. Бул өтө бүгүнкү күндө сейрек кездешүүчү көрүнүштөрдүн бири болуп калды. Ар качандан бир качан мындай терең түшүнгөн, элин кадырлап, элин сыйлаган эл башындагылар дайыма өзүнүн жардамчысы, же болбосо кеңешчиси, же оң колу иретинде ошол руханий дүйнөнүн лидерлерин ар дайым жанында алып жүргөн. Ошонусу менен төп бийлик, төп саясат жүргүзүлгөн. Тилекке каршы мындай ар дайым боло берген эмес, бирок ошондой болбой калган күндө, ошондой төптүккө жетпей калган учурда эл дагы, бийлик дагы, саясий система дагы, бийлик институттары дагы аксап, анын өмүрү кыска болуп, анын жүргүзгөн саясаты мындай бир кургак учук сымал чолок алыска кете албаган саясат болгон. Мына ошондуктан биздин бүгүнкү бийлик башындагылар ушул мисалдарды, турмуштук мисалдарды эске алып, ар дайым ушундай бир төптүктү түзүшсө жакшы болмок. Себеби руханий дүйнө өзү жалгыз материалдуу дүйнөсүз өмүр сүрүп кете албайт. Ошондой эле материалдуу дүйнө дагы руханий дүйнөсүз өз алдынча өмүр сүрүп кете албайт. Экөө тең ата, экөө мамиледе жана байланышта болгондо гана төп келишкен иш жүрөт дагы, ошол мезгилде гана элге, журтка дегеле баштап койгон ишине пайда алып келет да. Бул бир мисал. Дагы бир мисалды айтып кетишибиз керек. Кыргыздарда малы лаң тартып ооруганда, же болбосо адам ооруганда сыркоолоп, келиндер төрөй албай кыйналганда, же болбосо эркекпи кызбы түгөйүн таппай турганда, балалуу боло албай, бала көрбөй зар какшап турганда, мына ошол учурларда Кыргызда ар качандан бир качан ушу манасчыларга кайрылышкан. Мындай мисалдар Кыргыздын турмушунда абдан көп. Ошол эле Тыныбек манасчынын дагы, Чоюке манасчынын дагы, Азиз манасчынын, Саякбай манасчынын,
Дыйканбай, Алмабек манасчылардын мисалында мындай турмуштук мисалдарында мындай бир ушул оор үй бүлөлүк же болбосо жалпы элдик же уруу ичиндеги кырдаалдарда маселени чечүүгө жардам берип, көмөк берип, оң туура жолго салып кете алган адамдардын бири ушул жомокчулар, азыркы тил менен айтканда манасчылар болуп келген. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул манасчынын өзгөчө өнөр ээси эмес, касиет ээси болгондугун дагы түшүндүрөт. Бул өзгөчө адамда сейрек кездешүүчү дагы бир жана сейрек берилүүчү табигый бир сапаттарга ээ экендигин түшүндүрүп жатат. Эми жашыруун эмес, мисалы көп элдерде бакшылык өнөр менен айтуучулук өнөр бири бири менен ээриш аркак жана окшош үндөш өнөр касиеттер экендигин илимпоздор дагы, илимий эмгектерде дагы Мирча Элиададан тартып бүгүнкү биздин окумуштуулар дагы баса белгилеп айтып келе жатышат.